Өлкөдө элдин психикалык ден соолугу боюнча мониторинг системасы жок, ар кандай баалоо багытында системалуу иш алып барылбайт. Психологиялык ден соолук тармагында иштеген жаңы адистер жетишсиз. Бул тармакты жөнгө салып, коомчулукту психикалык кызматты тейлөөчү программа иштелип чыккан. Бирок өкмөттүк деңгээлдеги колдоону күтүүдө. Биздин программа 2016-жылы декабрда буну биз республика деңгээлде караганбыз. Майдын 30-майда 2016 Ош шаарында буну талкуулаганбыз. Замминистрлер өздөрү катышкан. Бирок кандайдыр бир объективдүү субъективдүү себептерге байланыштуу бул программа колдоо табылбай жатат. Биз ага карабастан ошол программа долбоордун алкагында саламаттык сактоо министрлигинин долбоо проектиси менен биргеликте Грузия менен азыр бизди аябай күчтөндүргөн окуулар жүрүп жатат. Ден соолукту чыңдоо долбоорунун айланасында өлкө аймагында түрдүү талкуулар жүргөн, анда басымдуусу Ош облусунун тургундары катышкан. Натыйжада күчтүк аймагы психологиялык колдоого муктаж экендиги аныкталган. Анткени 2010-жылдагы окуялардын таасиринен арыла албагандар учурга чейин жабыр тартып келишет. 2010-жылдан бери бизде аябай муктаждар көбөйүп кетти. Ага чейин да проблема жок эмес болчу, маселе бар болчу. Бирок 2010-жылы ошо биздин маселелердин кайнап чыгышына түрткү болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат, эгерде мына ошо психикалык ден соолукту биз эске албай турган болсок, анда 2020-жылы элдердин бардыгы депрессиялык абал менен депрессия ооруга айланышы мүмкүн деген статистикалык маалыматты алдын ала бизге эскертип жатат. Эми коркунучтарды өзүбүз деле мындай эле билинип эле турат. Өткөндө Бишкекте болгон сүрүүчүлөр, мисалы, балдарын союп салды да. Эми окружающийге вред келтирип коюшу мүмкүн да. Ошону убагында билет, өзүнө деле да өзүнчө бир оорулардын эмелери бар да, этаптары бар да. Ошо боюнча окружающийге жаман эме келтирип коюшу мүмкүн да. Адамдардын психологиялык абалы адистерди тынчсыздандырууда, коомдук үрөй учурган окуялар, адам өлтүрүү, суицидке баруу сыяктуу жагдайга психологиянын таасири бар. Эгерде аталган программа өкмөт тарабынан колдоо тапса, бардык мекеме ишканаларга киргизүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Анткени коомчулук менен иш алып барган адамдар психологиялык жардамга дагы муктаж дешет. Мамлекеттик каттоо кызматы, ошол мектептер, же болбосо поликлиникалар, баягы адам көп болгон жерде иштеген ишкерлер бардыгы ушундай стресске жолугат. Себеби ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар, өзүнүн настроенияси менен келет, өзүнүн көйгөйлөрү менен келет. Анан аларга дагы дайыма жардам бергенге күч керек ошол адистергечи. Өзүңөр деле мына журналисттер канча адамдар менен жолугушасыңар, силерге дагы ошол эле кайсы чыдамкайлык керек да, түшүнүү ал менен ошо убакытты таап ага канчалык жардам берсек, ал дагы өзүнүн колуна алып, өзүнүн көйгөйүнү ойлонуп кантип чечиш керек, ошону ойлонууга дагы ага күч керек, билим керек. Быйылкы жылы Ош шаарында бир күн ичинде 3 жаран өз өмүрүнө кол салган фактылар катталган. Шаардык милициянын маалыматында буга социалдык маселелер себеп. Бирок өз өмүрүнө кол салган жаранга карата жаза чарасы колдонулбайт. Болгону уулануу деп гана каттоого аргасыз болушат. Бул өзүн өзү өлтүргөнгө чейин жеткирүү деген статья менен бизде каралат. Бирок тилекке каршы каза болуп кеткен адам, ошол өзүнүн өмүрүнө кол салып каза болгон адам кандайдыр бир каттарды же болбосо бир нерселерди айтып жазып кеткен болсо, ошодон гана биз иликтөө жүргүзүп, милиция кызматкерлери ошонун аягына чыгышы мүмкүн да. Эгерде жөн эле унчукпай эле эч нерсе калтырбай эле каза болуп кеткен адам, бул ошол өзүнүн эле өмүрүн жокко чыгарып, ушундай болот да. Тилекке каршы биз буларга эч кандай чара колдоно албайбыз. Психологиялык кеп-кеңештерди ар бир жаран алып турууга тийиш. Бул багытта адистер тарабынан жаңы мүмкүнчүлүктөр бар. Анда атайын кризистик психологдор иш алып барышат. Психологиялык жардам көрсөтүү учур талабы дешет. Анткени коомдо болгон түрдүү жаратылыш кырсыктары адамдардын психологиялык абалына таасирин берет. Андыктан мамлекеттик программа кабыл алууга зарылдыгы күч. Гүлшер Талантбек кызы, Нурсултан Абдукерим уулу, 7 канал, Ош шаары.